Бүгүнкү күндө көптөгөн мамлекеттер жер бетинен түп тамырынан жоголуп, ошол эле учурда жаңы өлкөлөр түзүлүп жаткандыгын көрө алабыз. Канчалык таң калыштуу болбосун, 30-40 жыл ичинде эмнелер болуп кетүүсүнү, дүйнөнүн канчалык өзгөрүүсүнү эч ким айта албайт. Бирок армиясы күчтүү, бай өлкөлөр жакынкы жылдар ичи жоголбойт. Армиясы алсыз, кедей өлкөлөр гана жер бетинен жок болот десеңиздер, жаңылышасыздар. Себеби менмин деген АКШ, Кытай, Корея, Ирак өлкөлөрдө жоголуу коркунучунда турат. Жана бүгүнкү видеобузда дал ушул өлкөлөргө да токтолуп кетебиз. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүнкү видеобузда жоголуу коркунучунда турган 10 өлкө тууралуу айтып, алардын жер бетинен жок болуп кетүүсүнө эмне себеп болуусу мүмкүн экендигине да токтолобуз. Андыктан бул видеого лайк коюңуздар, биздин каналга катталыңыздар. Достор, бул видеого сөзсүз лайк коюңуздар. Сиздер үчүн класс коюу оңой. Бирок биз үчүн мындан да сапаттуу видеолорду чыгарууга дем болот. Андыктан классыңыздарды аябаңыздар. Биз видеобузду баштадык. Мальдив бул өлкөнүн жер аянты абдан кичинекей, болгону 300 км квадрат. Ошондой болсо да бул өлкөдө 400 000 эл жашап келет жана туристтердин сүйүктүү эс алуучу өлкөсү. Себеби бул өлкө арал, айланасын деңиз каптаган. Мальдив өлкөсүндө согуш, чырлар жок. Элдеринин жашоо шарты абдан жакшы, бирок бул өлкөнүн эң башкы душманы деңиз. Бул өлкө жыл сайын деңиз астына чөгүп бара жатат. 80 жылдан кийин Мальдив өлкөсү толугу менен океан астында калып кетүү коркунучу да бар. Дал ошол себептен бүгүнкү күндө эле бийлиги бүгүнкү күндө өз элине башка өлкөлөрдөн жер сатып алууну пландап жатат. Эгерде жер сатып ала албаса, Мальдив өлкөсү жакынкы 100 жыл ичи толугу менен жок болуусу мүмкүн. Түштүк Судан өлкөсү бул жаш мамлекет болгону 2011-жылы гана эгемендүү, көз карандысыз мамлекет болгон. Бирок бийлик бул абдан жаман нерсе, көптөгөн адамдардын акылын жоготуп коет. Буга далил Түштүк Суданда бийликтин айынан болуп жаткан согуш. Албетте, эгерде граждандык согуштар, бийлик талашуулар улана берсе, бул мамлекет жакынкы жылдар ичи өзүнүн эгемендүүлүгүн, өзүнүн көз карандысыздыгын жоготуп коюусу толук мүмкүн. Палестина бул өлкөдө 5 миллиондон ашуун адам жашап келет. Бүгүнкү күндө бул өлкө көз карандысыз, бирок ошондой болсо да жер аянты болгону 6000 км квадрат болгон Палестина өлкөсү жер бетинен түп тамыры менен жок болуп кетүү коркунучунда турат. Бул өлкөнүн эң башкы душманы Израиль. Жана Израиль Палестина өлкөсүнү өзүнүн жери деп келет. Бүгүнкү күндө Израилдин армиясы күчтүү жана дал ушул өлкөлөр жакта согуш үзүлбөй келет. Сирия, Ирак сыяктуу өлкөлөрдүн башы согуштан чыкпайт. Эгерде Израилда Палестина өлкөсүнө кол салган болсо, албетте бул өлкөнүн күчү Израилге жетпейт. Жана жогоруда айтып кеткендей эле, Израиль өлкөсү Палестина биздики деп ар дайым коркутуп келет. Палестина бул да жоголуу коркунучунда турган өлкө. Достор, биз шүгүр кылалы, Палестинада 5 миллион эл болгону 6000 км квадрат жерде жашап келет. Кыргызстанда болсо 6 миллион эл 200 000 км квадрат жерде жашашат. Ирак бул өлкөдө согуш эч качан токтогон эмес. Согуштун токтобошуна бир канча себеп бар. Эң эле башкы себеп бул өлкөдө улуттар арасында болуп жаткан согуш. Бүгүнкү күндө Ирак деген өлкө 3кө бөлүнүп, жер жүзүнөн жоголуп бара жатат. Мындай айтканда, элдери өлкөгө баш ийбей өздөрүнчө өлкөнү бөлүп алышкан. Алар Курдистан, сүннөттөр жана шейиттер. Бүгүнкү күндө эле Курдистан өзүнчө болуп бөлүнүп, өзүнүн башчысы жана өзүнүн экономикасы бар. Курдистан Ирак өлкөсүнүн ичинде турса да өзүнчө өлкө болуун каалап келет. Түндүк Корея. Көпчүлүгү Түндүк Корея өлкөсүнө караганда аны башкарып турган Ким Чен Ынды жакшы тааныса керек. Канчалык таң калыштуу болбосун, Түндүк Корея өлкөсү дал ушул лидердин айынан жер жүзүнөн жок болуп кетүүсү мүмкүн. Себеби бул өлкө өзүнүн чек араларыны жаап, чоң түрмөгө айланган. Албетте, өлкө ичинде элдердин жашоо шарты абдан начар, ачкалыкта жашашат. Эгерде өлкө ушул бойдон кете берген болсо, жыйынтыгында бул өлкө жок болуусу толугу менен мүмкүн.
Себеби Түндүк Корея күндөн күнгө кедей болууда, күндөн күнгө ачкалык көбөйүүдө. Ушул бойдон кете берген болсо, баары ачкалыктан өлөт же бүгүнкү күндө Түндүк Кореяны башкарып турган Ким Чен Ынды бийликтен кулатышат. Тайвань же болбосо Кытай Республикасы кичинекей арал жана бул өлкө өзүнчө мамлекет, көз карандысыз мамлекет. Бул өлкө жакында жоголуп Кытайга өтүүсү толук мүмкүн. Себеби Кытай Тайвань биздин жер деп келет. Тайвань өлкөсүнүн бийлиги канча жолу Кытайга каршылык көргөзсө да Кытай өз оюнан кайтпай келет. Тайвань өлкөсү жакынкы күндөрдө жер бетинен жок болуп, толугу менен Кытайга карап калуусу мүмкүн. Достор, биз Кытай бастырып алууну каалаган 5 өлкө тууралуу видео жасап жатабыз. Бүгүнкү күндө Кытай чындыгында эле коңшулаш өлкөлөрүнө өтө чоң коркунуч жаратууда. Жакында Кытайга карап калчу 5 өлкө тууралуу видеобуз чыгат. Ошол себептен сөзсүз Кыргызтоп каналына катталып, биздин жаңы чыккан видеолорду ар дайым биринчилерден болуп көрүңүздөр. Нидерландия, оба, бул өлкөдө чыр согуш жок, баары жакшы, элдердин жашоо шарты дагы абдан жакшы, экономикасы дагы жакшы. Нидерландиянын эң башкы душманы бул жаратылыш, себеби бүгүнкү күндө эле бул өлкөнүн жарымынан көбү деңиз суусунан төмөндө турат. Технологиянын өнүккөндүгүнө карабастан, эгерде чоң табигый кырсык боло турган болсо, Нидерландиянын өлкөсүнү суу каптап калуу коркунучу бар. Европа өлкөлөрү бай, бактылуу өлкөлөр деп келебиз. Оба, негизи көпчүлүк өлкөлөрдө бир да кемчилик жок, бирок Бельгияда эмес. Негизи Бельгия бай өлкө, бардык нерседен жетишкен. Жер аянты 30 000 километр квадрат, калкынын саны 11 миллиондон ашуун. Бирок Бельгиянын эң чоң көйгөйү бул элдери. Өлкө ичинде элдер өзүнчө бөлүнүп, өзүнчө өлкө болууну каалап келишет. Бирок жакшы жагы бул өлкөдө согуш жок. Эгерде Бельгия бийлиги согуш чыгарууну каалабаса, элдердин айтканын кылуусу керек. Эгерде элдердин айтканын кылган болсо, ансыз да кичинекей болгон Бельгия бир канчага бөлүнүп жок болуп кетет. А эгер бийлик элдерди укпаса, анда көтөрүлүш чыгарып согуш болуп кетүүсү да мүмкүн. Сөздүн кыскасы, Бельгияда жоголуу коркунучунда турган өлкөлөрдүн катарына кошулат. Кытай көптөгөн өлкөгө коркунуч жараткан Кытай өлкөсү да жоголуу коркунучунда турат. Бирок Кытайга башка өлкөлөр эмес, жаратылыштын өзү кооптулук жаратууда. Бүгүнкү күндө эле Кытайда баары жакшы көрүнгөндүгү менен таза суулары калбай бара жатат. Таза сууну жер астынан тартырып алдыргандыгынын айынан жер көчкүлөр болуп жатат. Мындай айтканда 1 миллиард 400 миллион эл Кытайды жеп жатат. Өлкө өтө чоң болсо да, жакынкы күндөрү элдери таза суусуз калуусу мүмкүн. Окумуштуулардын айтуусу боюнча 2050 жылы Кытайда таза суу толугу менен түгөнүүсү мүмкүн. Мындан сырткары абалары абдан булганган. Мындай айтканда дем ала албайсың дагы. Дал ошол себептен Кытай коңшулаш өлкөлөрдү бастырууга аракет кылып жатат. Мындай айтканда Кытай коңшулаш өлкөлөргө коркунуч жаратса, Кытайга жаратылыш өзү коркунуч жаратып жатат. Эң акыркы өлкөбүз бул Америка Кошмо Штаттары. Бул өлкөдө 50 штат бар. Жана ар бир штат өзүнүн мыйзамдары менен айырмаланып турат. Бир штатта мыйзам тыюу салбаган нерсеге экинчи штатта өтө катуу жазалашы мүмкүн. Мындан сырткарда 50 штат бири-бирине көп нерсеси менен туура келбейт. Дал ошол себептен көптөгөн штаттар көз карандысыз өлкө болууга аракет кылууда. Алардын катарына Техас, Калифорния жана Жаңы Орлеан сыяктуу штаттар кирет. Америкада элдер арасында болгон согушка 100 жыл болсо да, АКШнын элдери баары бир бөлүнүшүп келишет. А эгерде бул көрүнүш улана берген болсо, Америка Кошмо Штаттарында ар бир штат өзүнчө көз карандысыз болгусу келет. Албетте бул АКШнын жок болуусуна алып келет. Достор, биз бул видеодо жогоруда айтылган өлкөлөр 100% жок болот деп айтуудан алыспыз. Биз болгону жоголуу коркунучунда турган 10 өлкө тууралуу айтып бердик.
Биздин видео соңуна чыкты. Эгер бул видео жакса, сөзсүз мага жакты белгисин коюп кетиңиздер. Жана бул видеону WhatsApp'тагы тааныштарыңыз менен да бөлүшүп кетиңиздер. Жогорудагы айтылган өлкөлөр тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Комментарийге жазып калтырыңыздар. Жана достор, биздин каналга катталып, кызыл подписаться кнопканы басып кетиңиздер. Сиздер менен ар дайым Кудай Бек Шамиров болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.